Бар бир совхозда иштеген бир бухгалтер ушул шотту жакшы иштетчү. Айлык ал Моторола кинесинде. Мунун спорт ден соолуктун булагы дегенде мондай бир гантель алайын деп атам. Бир киши айтты эле. Кытайдан алып келген бир 50 граммдык рюмкам бар деп. Орусиядан алып келген 50 граммдык рюмкам бар деген ушул турбайбы көрсө. Рубиновое покрытие. Рубиновое покрытие. Чтобы ночью было видно хорошо. 8000 рубль турат экен. Негизи арзан достор. Бир адамдан 1000 китеп окшойт го дейм. Караңыздар. Китептин түрү бар экен. Ушундай. Муну эмне атын эле муну? Машинкага ушундай нерсе боло берет. Китеп тушуда жазган да. Монда деп коет бизде көкбөрү сүйүүчүлөр барбы мынакей? Geçeginde biri surad ele bir dostum. Şunday nerse var mı ki? Ne деп коет? Азыр эми дачанын сезонунда. Дачага барганда Пашадан койгонго абдан жакшы экен. Кызык нерселер көп экен. Российский сериалдарды угуп көрдүк го чиркин. Жайлоодо кой кайтаргандарга абдан керектүү нерсе. Күрбө. Же улак чапканда өтө керектүү нерсе. Бирок баасы достор 40 000 рубль экен. Сурадык биз азыр. Азыр эле бир кыргыздарды сындырдым дебейм. Сода кылдым. Косо Жакшы. Урматтуу достор, бүгүн сиздерге сонун бир экскурсия десем жаңылышпайм. Измайловский Кремль деп аталат. Бул жер Партизанский метронун жанында. Көбү билет, билбейт. Ушул жерде ар эс алуу күндөрү абдан сонун рынок болот. Эмне десеңиздер, алдыда биз менен чогуу болуңуздар. Сиздер үчүн кызыктуу каналга катталып, лайк басып, досторго бөлүшүп коюңуздар. Баштадык. Ушундай сыяктуу сонун базар болот. Мына караңыздар. Массалай. Тирүү тургандай да го. Маша медведь деген ушу да. Ну, тирүү ичи менен алып койгон Тийсең ур десе. Булар да сатууда. Не деп коет ба, аял кишилер негизи абдан эле ташбор келесиң, карам. Жакшына жашаса болот да, мына жаныбарларчы, ушундагы шуба кылып кийип эми. Мындан ары баса беребиз. Абдан кызыктуу. Биз өткөн эс алуу күнү келип, өзүбүзгө керектүү нерселерди алып кеткенбиз бул жерденчи. Не деп коет, Ош шаарында же болбосо Бишкекте деле болсо керек, Орус базар деген бар. Ош шаарындагылар жакшы билет, Зайнабинина көчөсүнүн боюнда тротуарды ар дайым ошол жердеги жашоочулар үйүндөгү эски, илгерки СССР малындагы нерселерди алып чыгып сатышат да. Бул жерде дагы ар ишемби жана жекшемби күндөрү ушундай сонун базар болот экен. Бул жерде эми шубалар. Бул тарапка көздөй баса бересиздер. Бул жер мырзаларга керектүү нерселер экен. Илгерки усталар мондай нерсе менен мээнет кылган да негизи. Не деп коет буну? Аталышы эмне? Азыр эми жанагындай техникалар чыгып кетти, сүрүлө турган. Темир тезектердин баарысын. Мондай тараза анча-мынча айылда дагы эле бар. Көчөлөрдө иштетишет. Кызык нерселер көп экен. Мына караңыздар. Дисктерди азыр эч ким деле көрбөй калды өзү негизи. Бирок бар дагы эле. Подводные лодки деген кино экен. Российский сериалдарды угуп көрдүк го чиркин. Артынан кууп жүрүп, Мына караңыздар. Тетристерди ким ойногон, Тетристи? Тетрис алып бер деп тополоң кылган учурлар дагы болду го. Жайлоодо ушул нерсе абдан керектүү да. Баклажкадан жакшы да бул негизичи туугандар. Бул жерге келсең өзү чыккың келбей калат экен. Өзүнчө эле ностальгия. Китептер, идиш аяктын баардык түрү. Эс алуу күндөрү баардык эле замандаштар
келип бул жерден алсаңыздар болот. Оюнчуктарды караңыздар. Победа беле? Бул жакта дагы ушундай экен. Саморлорду караңыздар. Саморду. Жайлоодо өтө керектүү нерсе да бул. Бул жерге бир акем мына бир портер кашык алып келиптир. Кашыктын түрү бар экен. Жайлоодо же улак чапканда өтө керектүү нерсе. Бирок баасы достор 40 000 рубль экен. Сурадык биз азыр. 40 000 рубльге ушул өтүктү алсаңар болот. Таза кожа. 40 000 рубль. Магнитофон. Жыгач кашык менен тамак ичкен жакшы. Негизи себеп дегенде мына тамак өтө ысык болгондо оозуң күйбөйт да, жакшы да. Кыргызстанда бир адамдан бир китеп деген бир долбоор пайда болгон. Бул жерде бир адамдан 1000 китеп окшойт го дейм. Караңыздар. Китептин түрү бар экен. Каалаган таризде каалаган китеп тапса болот. Бул жерде эми Кыргызстандын белгилүү жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун китеби дагы болуш керек. Себеби орус тилине жана башка тилдерге которулуп чыккан буга чейин. Баарыңыздарга белгилүү. İzlesek табабыз аны дагычы. Китептерди караңыздар. Тыйындарды караңыздар, туугандар. СССР учурундагы 92-жыл дейт. Ошончо тыйындар бар экен. Мондай сааттар. Эң биринчи фотоаппараттар бар. Көрсөтөт экен. Рабочий состояниеда. Ким СССР малында служба кылган, мондай погондор чын айтканда буга жетиш үчүн деле бир менет кылыш керек болгон да ал убактачы. Анан эң башкысы саморду караңыздар. Самордон чай ичип, ал дагы бир не деп коет баягы. Өзүнүн кайфы бар, чын айткандачы. Туугандар. Дисктердин да түрлөрү бар экен. Бул жакка караңыздар. Сувенирдин түрү бар экен. Жайлоодо кой кайтаргандарга абдан керектүү нерсе. Дүрбө. Ким шахматты жакшы ойнойт, түшүнөт. Бул жерде жанагы минутасы менен менден 1 очко, сенден 1 очко дегендей сааттар менен экен. Шахматтын түрү. Ар кандай вариант бар экен. СССР малында бул сыйлыкты алыш, бул төш белгини алыш бир чоң эме болгон да. Сыйлык болгон. Сыйлык дей биле. Караңыздар. Биздин да чоң энебиздин бир үйдө сыйлыктары болчу. Ар бир эле атабыздын, чоң атабыздын, чоң энебиздин төш белгилери бар да. Баарыбыздын үйүбүздө. Бул атлас офицер экен достор. Бардык нерселер кандай квадрат менен алыныш керек түшүнүктүү кылып жазылыптыр. Штурм боюнча дейт мынакей. Бул күч түзүмдөрүндө иштегендерге абдан керектүү нерсе экен чын айтканда. Мына нерселерди караңыздар. Келип айланып кетүүнү сунуштайбыз. Өзүңүздөргө керектүү нерсе болсо алып кетүүнү сунуштайбыз. Себеби керектүү нерселер абдан көп экен. Бул жерден алып Кыргызстанга жөнөтсөңүздөр болот. Эми азыр шартты билесиздер Москва шаарында. Күн сайын эле мекендештерибиз
жүк ташып атышат. Ушул жерден алып жөнөтсөңүздөр болот. Эмне деп коет баягы российский жакшы деген bir сөз бар го бизде. Ошондой жакшы качественный жакшы нерселерди тапсаңыздар болот экен. Москвага келген ар бир адам сөзсүз түрдө бир сувенир алып барыш керек да. Бул эми угулуп атабы? Ушундай нерселер бул эми улуттук салт санаа десек болот да. Жыгачтан жасалган, натуралдуу, эч кандай зыяны жок. Китайский эмес дегендей. Мына караңыздар. Түрү бар экен. Кааласаңыздар сүрөтүн чаптап буйрутма берип жасасаңыздар болот. Анан бул нерселер жанагы холодильникке чаптап кое турган магнитте. Бул дагы эстелик болуп калат. Ne деп коет бизде көкбөрү сүйүүчүлөр барбы мынакей? Кечегенде бирөө сурады эле бир досум. Ушундай нерсе бар бекен деп. Сколько он стоит? 3500 рубль турат экен. Новый прям в коробке. Новый. А бул электрический что ли? Такой с проводом. Туалетный шлем. Бул бирок эми бизге зымдарын кесип салып туруп эле улакка кийсе боло берет да. Туугандар, кыргыз кайсы жерде гана жок. Чын айтканда, ушул жерде дагы кыргыз эжекебиз, Жамиля деген эжекебиз содада экен. Эже сода кандай болуп атат анан? Жакшы, шүгүр. Жакшыбы? Алып атасыз? Пачын жакшы болду. Пачын жакшы. Эмне деп коет баягы соданын пачыны жакшы болсо, ошол күн жакшы болот негизичи, чын айтканда. Сиздин товарларыңыз каяктан көбүнчө? Ушул жерден эле же бул жактан заказ бересизби башка жактан? Бул жерде Сүйлөңүз. биз Кытайдын жанда эң арзан жолуктарынан баштап, Индиянын, анан кийин Индиянын именно Кашмиринен алдырабыз. Кашмир деген кандай эң сапаттуу? Жок, Кашмир деген шаар бар экен Индиянычы. Ошол жерде чыгат. Баягы гималайский эчкилердин тыытынан жасалган сонун кашмир шерсттер келет. Ошол кайсы эми? Эң кымбаттарын алабыз, анан эң арзандарын алабыз да. Мисалы, булар келет, могу лен, көрдүңөрбү? Кружевная ставка деп бул да кымбат таза лен саганда. Айымдар эми жакшы түшүнөсүздөр, бирок мындай кармаганда деле билинет экен качествосы. Ооба, сонун жасалган. Анан мына могул жер эң биринчи номер 1 деген ушулар да. Булар негизи канчадан турат акчасы? Булардын келиши 4000 канча болуп калат. Бирөөсү? Ооба. Анан биз кошуп сатканда где-то 7000ге сатабыз да, жакшы саткандачы. Бул негизи көбүн эсе туристтер алат. Ооба, туристтер, анан мындай сапатка кызыккандар алат да. Бул негизи ошо сиз айткандай Кашмир дедиңизби? Кашмир дегенди түшүнгөндөр. Мына карасаң. Сен өзүң деле бир бастырсаң түшүнүп каласың да. Башкача экен туугандар негизи чынында. Мына могу эми кытайскийди кармап көрсөң. Мен деле өмүр көргөн эмесмин, ушул жерге келип көрдүм да. Сезилет экенби? Муну келип кармап көрүңүздөр туугандар. Анан жөн жүрбөй Кыргызстандан дагы чеберлерди таап, алардын да товарларын биздин өзүбүздүн товарлар бар да, Кыргызстандан жолуктар. Могу Валенныйдын жакшы бир кыз жасап берди, аябайчы. Кыргыз эжекебиз, Жамиля эжекебиз ушул жерде жолук сатып атат. Айымдарга эмне керек болсо келе берсе болот, Ооба, үйлөнөбү, той болобу, маарекелер келе берсе болот. Ак жолуктар дагы бар. Ооба, барды бар. Жакта акелер. Салам алейкум. Шуф ахи шалат Кашмири. Шуф. Boss here. Yes, boss. Эжем англисче да сүйлөйт. Канча тилде сүйлөдүңүз? 4-5 тилде сүйлөйт эжем мынакей. Келип алсаңыздар болот. Кыскасы чакырабыз, келиңиздер. Бул жердин местасынын аты кандай болуп калат? Ушул главный дарбазадан киргенде оң жак ряд мен келе берсем мен тосуп алам. Оң жак менен келсе ушул жерден. Азыр эле башка да барбы кыргыздар бул жерде? Бар, өтө көп эмес, бирок бар. Бар, Азыр эле бир кыргыздарды сындырдым дебейм. Сода кылдыңыз. Тосуп албы. Жакшы. Туугандар. Мына мондай одеялдар бар экен. Эмне деп коет? Азыр эми дачанын сезонунда. Дачага барганда пашадан коргонгонго абдан жакшы экен. Сапаты жакшы экен чын айтканда. Мен бунун жеңи бар окшойт деп ойлоптум. Жөн эле материалды мондай алып кесип коюп тургандар эми. Айымдар канча эми акчасы? 3000 лira. Достор,
Эң кызыктуусу мына дүрбүлөр. Койлорду алыстан карап Вот турган. хороший. Ага. Смотри. Это крутилось. Койду карап жатканга А? сонун экен. О. Сколько она стоит? 8 тысяч. 8 тысяч, да? Рубиновое покрытие. М. Рубиновое покрытие. Чтобы ночью было видно хорошо. 8000 рубль турат экен. Негизи арзан А достор. это Германия 100 лет. Больше, чем 100 лет. Берлин. Старинный. Бул эми ошол Улуу Ата Мекендик согуш убагында колдонулган булат. Настоящая Германия. Караңыздар. Биринчи чыккан дүрбүлөр да булар эми. Подарок, кому подаришь. Приедешь. Вот Polaroid, видишь какой. Сонун нерселер. Сразу 4 снимка делают. Вот. У него 4. И он сразу 4 снимает кадрды бир учурда алып берет экен. 4 снимка. Сонун. Американский. Кимге дүрбү керек болсо, бирок 8000 рубльга арзан. Башка жердеги магазиндерге салыштырмалуу дейбизби, айтор. Арзан да, 8000 рубльга. Заманбап эле дүрбүлөр экен. Бул жерде дагы ушундай. Тумандар жана бир киши айтты эле. Кытайдан алып келген бир 50 граммдык рюмкам бар деп. Орусиядан алып келген 50 граммдык рюмкам бар деген ушултурбайбы көрсө. Мен агынан ичем депчи. Ушундай. Эми ичкенди сунуштабайбыз сиздерге, бирок эми ушундай сон буюм экен. Булар дагы. Мен матрешка деп коебула. Матрешкалар. 300 рубльдан экен, мынакей. 50 рубльдан магниттер. Спорт ден соолуктун булагы дегенде мондай бир гантель алайын деп атам. Анан мына караңыздар, туугандар. Эң биринчи бешиликтер мондай болгон. Ким көрдү эле? Негизи бешиликти биз 4 эле көрчү элек, мондай чоңдору да болот экен өзү негизичи. Булар жок дегендерде 50-жылдары чыккан болсо керек. Солдаттар иштеткен сонун нерселер. Мондай ütүктү ким көргөн туган? Ütүктүн түрү бар экен. Бул эми холодный оружияга кирет. YouTube кабыл алса, киргизип коебуз. Кабыл албаса жок. Бул жагы туугандар СССР малындагы дейбизби, айтор килемдин түрү ушул жерде экен. Глобус. Кыргызстан гана Кыргызстан. Мына Кыргызстан. Көрүнүп атабы? Кыргызстан Бишкек деп жазылып турат. Килемдин түрү, анан абдан көп нерселер бар экен, андан сырткары дагы. Чын айтканда базар өтө чоң. Айрыкча эс алуу күндөрү келсеңер, издеген нерсени таап алып кетесиңер. Бизде гантель алдык. Болгону 400 рубль алдык туугандар. 400 рубльга 2 гантель алып атабыз. 200 рубльдан тура келет. Арзан дагы, анан керектүү бир жакшы нерселер. Кавказская пленница деген кинону көргөнсүңөр. Ошодо Шурик ушундардан мас болгон да. Нинаны ушундардан алдырып берген да бул. Караңыздар. Жигиттер. Керектүү нерсе. Өтө керектүү. Могу Motorola кимдин эсинде? Мунун үнү дагы бир башкача чыгып негизичи. Чын айтканда, дан кызыктуу. Бычактар бар экен. Фонариктер, китептер. Кыскасы өтө сонун көп нерселер бар экен. Биз
өзбекчесин көп көрүп калдык. Мен чырактын кулуман дейтиле го. Туугандар, Аладдиндин чайниги бар экен бул жердечи. Кысасы кызыктуу нерселер көп экен да. Бизге керектүү нерсе бар экен. Муну операторлар, ушу телефон менен, камера менен иштегендер жакшы түшүнөт. Мына туугандар, эң керектүү нерсе бул. Жайлоодо койдун жүнүн кыркканга керектүү нерсе бул. Бул жагындар ушундай чамадандар болчу. Кеттү? Кимдин үйүндө ушундай чамадандар бар эле туугандар? Ичинде кызыктуу нерселер бар эле, анан ар бир совхозда иштеген бир бухгалтер ушул шотту жакшы иштетчү. Айлык алар мезгилде сенин айлыгың 27 сом болуптур деп. Сонун нерселер. Бул жагы эми сүрөткө кызыккан, картинага кызыккандар үчүн экен. Чыгармачылыкты, искусствону түшүнгөндөр үчүн дейбизби айтор. Биздин аталардын бала кези ушундай велосипед менен өткөн. Мындай оюнчуктар. Кыскасы туугандар, бул жерден өзүңөргө керектүү нерсенин баарын тапсаңар болот экен. Адрести жазып коебуз. Келиңиздер, алыңыздар, баарыңарды чакырабыз. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, тааныштарга, досторго бөлүшүп коюңуздар. Рахмат чоң.